куттануу болгон ороз айында биздин улуу башчыбыз, биздин президентибиз Садыр Жапаровдун дагы ушу мусулман калкынын майрамын эске алып, биринчи жолу менин 50 жылдык эмгегимде биринчи жолу ушундай бир жакшынакай сыйлыкты алып атам. Бардык президенттерден жогорку даражадагы сыйлыктардын бардыгы тең болгон Усубалиев атабыздан баш болуп. Эми бүгүн мени аябай кубандырган күн, ошо Рамазан айынын улуу күнүндө ушул жакшынакай белекти президенттин атынан алып атканыма терең ыраазычылык билдирем. Мен 50 жылдан бери маданият кызматкерлерин тейлейм. Маданияты жок эл болбойт дейт. Маданият ото түшпөгөн коломто дейт. Ошол коломтонун тегерегинде тек гана ошол эмгегин сүйгөн фанат адамдар калган. Мына маданият деген сөз эч убакта элдердин эмгек акларын көбөйтүп атканда айтылчу эмес. Мына факты Садыр Нуркожоевич президентибиз биздин эмгегибизди да эске алып, биздин дагы маданият кызматкерлерин кубантып, капчыгын толтуруп, мына 1 май илгертен бери эмгекчилердин майрамы дегендин алдында биз маяна айлыгыбызды биздин кызматкерлер алып, биз аябай өзүбүз алгандай сүйүнүп атабыз. Эми мен өзүм мамлекеттик кызматкер болгондугуна байланыштуу биздикин азырынча көбөйт элек, Кудай деген кур калбайт дейт. Маданият кызматкерлеринин жетекчилери дагы ойлойбуз. Ушул айткан убада боюнча өткөндө жолугушууда айтты, чыдаган жаныңар чыдай турсун, сиздердики да август айында көбөйөт деп. Анысы кандай ушул союз убагы, союз удурап тарагандан кийин биз арак менен, un менен, жем менен, чөп менен алган күндөрүбүз болгон айлыктарыбызды мына бүгүн дагы биз кубанып отурабыз. Биздин колубузга да кар качар дегендей, биздин маданият кызматкерлеринин сыйлаган, өз кезинде сүйгөн гана фанаттар калган. Бүгүн аябай кубанып, терең маданият кызматкерлеринин жалпы республиканын атынан деп айтсам деле жаңылышпайм, бардыгы тең ыраазы болуш керек. Өзгөчө Чүй областынын Жайыл району маданият кызматкерлеринин атынан сизге терең узун өмүр, түгөнгүс өмүр, чың ден соолук, бакубат эли журтуңуз менен жашооңузду каалайм. Эми келе жаткан айт майрамыңыздар куттуу болсун.